Жалал Абад шаарында татар башкыр элинин Сабантуй майрамы белгиленди. Ага шаардагы жана жакынкы райондордо жашаган татар башкыр улутунун өкүлдөрү келишкен. Областык Барпы театрынын алдындагы аянтчада өткөн майрамдык салтанатка Жалал Абад шаарынын вице-мэри Руслан Алтымышев катышып, татар элинин эзелки элдик майрамы менен куттуктады. Мындан тышкары бул сыяктуу иш-чаралар улуттар аралык достукту бекемдөөгө чоң өбөлгө болоорун билдирди. Самалык аталган элдин улуттук оюндары жана ыр бийлери менен коштолуп, конок катары келген Татарстан эл артисти Фердинанд Фатхи көрүүчүлөргө өнөрүн тартуулады. Эске салсак, Сабантуй татар элинин тээ байыртан келаткан майрамы катары жазгы талаа жумуштарды аякташы менен белгиленип келген. Майрам жөрөлгөсү боюнча атуулар чогулуп, айдап сепкен эгиндин түшүндүү, берекелүү болушун тилеп, талаа жумуштарын жакшы аяктап алышкандыгына каанет кыла, ыр күлкү жана улуттук оюн зооктор менен алек болушкан. Учурда Жалал Абадта 1500дөн ашуун татар улутундагылар жашайт. Biz чакырамыз бардык конокторуну, шаарда жашаган, шаарга келген, и не только шаар, областын, Кочкаратадан, Майлису, Көкжаңгактан, Сузактан, Базаркургандан коноктор келет. Бул биздин майрамга. Ар жылы июнь айында ашы майрам өтөт. Дүйнөдө, полностью дүйнөдө